بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабақ ұсынатабыз. Сыйқырдан дарылану жоллорунун бири бул руқияту сихр ау нушратул джаиза фи руқияту сихр. Сыйқырга дем салуу. Мындайча айтканда, кайсы кыл аяттарды дем салсак болот? Шариатта эмне уруксат этилген? Сыйқырга дем сала турган аяттарды айтып кетсек. Сиздер ошол аяттарды азыр мен аяттарын сүрөнүн атын айтам, аяттардын номерлерин айтам. Сиздер ошону жазып алсаңыздар, анан өзүңүз ошону окусаңыз, бул өтө таасир болот. Эң биринчи нерсе, ошол аяттарды окугандан мурда сидр чөбүн алыңыз. Сидр жалбырактары. Сидр деп коет, мындайча айтканда лотос жалбырагы. Мындайча айтканда мүмкүнчүлүккө жараша ошол лотос жалбырагын бүтүн бойдон тапсаңыз, ошонун 7 жалбырагын алып туруп, аны майдалап туруп, сууга саласыз, анан ошол сууга бул аяттарды окуйсуз. Бул жөндө көп алымдар китептеринде айткан. Эң биринчи аят курсун окуйсуз. Кээ бир алымдар биринчи Фатиха сүрөсүн окусаң болот дейт. Фатиханы окуңуз, андан кийин аят курсун окуйсуз. Аят курси деген бул Бакара сүрөсүнүн 255 аяты. Андан кийин Суратул Кафирун сүрөсүн окуйсуз. Андан кийин Ихлас сүрөсүн окуйсуз. Кул хуаллаху ахад. Андан кийин Кул аузу бираббил фалак окуйсуз. Андан кийин Кул аузу бираббин нас окуйсуз. Бирок Кул аузу бираббин насты 3 жолу деп келет хадистерде. Кул аузу бираббин насты 3 жолу. Ал-А'раф сүрөсү 117-чи, 118-чи, 119-чу аяттарды окуйсуз. 117-чи, 118-чи, 119-чу аяттарды окуйсуз. وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Андан кийин Юнус 79-дан баштап 82-чи аятка чейин. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Бул аяттарды окуйсуз. Ихлас менен. Андан кийин аяттарды окуй айтайын. Бул Таха сүрөсү 65-чи аяттан 69-чу аяттарга чейин. Ошолорду окугандан кийин сиз ошол сууга ошону үйлөп дегенем түкүрүп деп түкүрүк чыкпагандай, тагыр айтканда өтө катуу түкүрүп салбай, кичине түкүрүк чачыраш керек. Жанакындай үйлөбөш керек. Кээ бир молдолор деп ошол бир нерселерди чыгарат. Мындайча айтканда кунфуистер биякта эле калсын. Ошондой кылбаңыздар. Шу дейт, түшүнбөй калдым. Бул ким кайсы бир Брусли биякта бир кунфу жасат ау дейсиң. Ошон үчүн андай кылбайт, үндү чыгарбайт. Пайгамбарыбыз жатарда Фалак, Нас, Ихласты аят курсун окуп туруп, подплевал дейт. Түкүрүк кичине чыгарып. Ошол түкүрүк чыгарып бетке сүртөбүз го. Ошон сымал биз ошентип туруп акырын түкүрүктөрдү кичине чыгарып, ошону сууга чачыраш керек кичине. Ошо чачыраганда ошол себеп болот. Аллахтын аяттары ошол жака чачырайт. Андан кийин ошондон кичине ичебиз. Андан кийин жуунабыз. Иншалла Аллах ошентип сыйкырды кетириши мүмкүн. Бирок ким ояктасел бил баки, о бидалка язул дава иншалла. Бирок ал андан сыйкыр кетпей атса, аны көп жору колдонсо болот. Эч нерсе эмес. Андан кийинки окуяны айтайын. Дагы бир алымдар айткан. Мурда Ибн Аби Хатим, мындайча айтканда Абу Шейх Лейс ибн Аби Сулейм
балагани анна хаулал аят шифаун мина сихр. Мага ушундай жетти дейт кабар. Мына бул аяттар сыйкырдан болгон шипа Аллахтын калоосу менен дейт. Кандай? Бул идишке окуш керек дейт. Ошо идиште суу болуш керек дейт. Жана ошол сууга окуп туруп, ошол суудан сыйкыр ооруган адамдын чыныгы алып туруп башына куюп эспи? Ошол нерсени куйса, сыйкыр окулган адам сыйкырын жоюлушу мүмкүн. Бул белгилүү мурда калымдар Ибн Аби Хатим. Ал кайсы аятты окулат? Ал аят жанакы Юнус сүрөсүнүн 82 менен 83 аят. فَلَمَّا لَقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ سِحْرٌ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. 83 аятка чейин. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Жана А'раф сүрөсү 118 аяттан, А'раф сүрөсүнүн 118 аят дейт экинчи. Андан кийин Таха сүрөсүнүн 70 аят дейт. А'раф сүрөсүнүн 118 аят فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Анан Таха сүрөсүнүн 70 аят إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Ошол 3 сүрөдөн ошол аяттарды окусак, андан кийин ошол сууну сыйкыр окулган адамдын башына чачсак, Кале Ибн Баттал, белгилүү мурдакы алымдардан Ибн Баттал айтат. Фи китаб, өзүнүн китебинде яхуду сабъ варакат мин сидр, ошол эле жанакы 7 жалбырагын алат дейт, лотостун. Аны ошол таш менен уруп, майдалап туруп, сууга салат дейт. О якра фи аят курси. Аят курсин окуйт, анан кулдар окуйт. Кул ауз бираббил фалак, кул ауз бираббин нас, кул хулакат окуйт. Андан кийин андан 3 хасаят бир кол менен салып туруп, 3 жолу алып туруп ичет ошол судан. Андан кийин калганын гусул кылат, кадимдей гусул билесиздер, ошо гусул кылат. Иншалла фа иннаху ядхабу анху куллу ма бихи ва хува джейд лирраджул ида хабаса ахлаху. Бул өзгөчө кайсы сыйкырдын түрүнө жакшы дейт. Жанакындай бир эркекти аял менен жанакындай аял көзүнүн ортосунда мамилени буза турган сыйкыр болсо дейт. Аял көзүн ажыраштырам. Ошол сыйкырга өтө күчтүү таасирин берет дейт. Ал сыйкырын кетирип коюшу мүмкүн дейт. Буну Ибн Баттал өзүнүн китебинде айтат. Ошондой эле биз дуаларды айттык. Эми сизге айтканбыз мурдагы сабакта тазалануунун түрлөрүнө өтөбүз деп. Келиңиздер ошол тазалануу түрлөрүнө кирсек, Ибн Кайимдин Задил Маат 4-чү тому жана имам ошо Ибн Кайимдин Тибб Набави деген китептеринен мындай деген кабар. Бул алым 7 кылым мурдакы алым. Хижран 7-чи кылымда жашаган алым. Тазалануу жолдор 5 дейт. 5 бул сүннөт. Биринчи бул ал-истифраг такай, мындайча айтканда бошонуу, бул жанакындай кузуу жол менен. Биз кузуп чыгарыш керекпиз. Андан кийин исхал, андан кийин ичти өткөрүп чыгарыш керекпиз. Үчүнчү ихрадж дам, канды чыгарыш керек, жанакындай хижама. 4-чү жанакындай парга отуруп, пар менен чыгарыш керекпиз. Абу Харада кот, андан кийин ирк, андан кийин тер менен, тер деп. Мына ошол нерселерди кененирээк айта кетсек. Бул жерде карай турган маселе ичти өткөрүп деп атпайлыкпы? Ич өткөрүү кандай? Ичти өткөрүш бул исхал, мындайча айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хайрума тадавайтум бихи ал-машю. Эң жакшы дарыланган жолуңар бул баскан дейт. Демек, ич өтөт качан көп бассак. Ошон үчүн биз басыш керекпиз. Базууда канча биз көп бассак, бул эң чоң дары. Ошон үчүн Японияда, Кытайда кемпирлер кечке эле басып жүрөт го. Ал эмне үчүн? Ал ошондой басуу жол менен
даярланып, жанакындай ичиндеги нерселерди тазалайт. Анан кийин үйүнө барып бир нерсе жесе, тез эле өткөрүп, анын жоон ичегелерин тазалап кетет. Ошон үчүн ичти өткөргөндөрдүн эң жакшысы бул сенна. Сенна деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жөнүндө хадистерде айткан. Ошон үчүн биз ошондо сеннаны ичиш керекпиз. Пайгамбар айткан, өлүмдөн башка нерсенин баарына дары деген. Жана алардын катарында эмне бар? Ичти өткөрө турган. Бул жанакындай Ибн Кайымда китебинде айтат, бул жанакындай кастор майы. Бул дагы ичти өткөрөт. Бул дагы өтө өзүнүн пайдасы бар. Эгер сенна кымбат болсо, анда кастор майы арзан эле. Ошону ичиңиз. Же болбосо ошону жанакындай өз жолу менен врачтарга, дарыгерлерге кайрылып канча дозасын ичем деп, ошону тактап алсаңыз өзүңүзгө жакшы болот. Демек, эң жакшы бир жолдор биз ичти өткөрүш керекпиз. Маселе биякта ошол тазалануу көп болбой атат. Тазалануу жолун адамдар билбей жатат. Бирок аны ичти өткөргөндөн мурда, көрүңүздөр, пайгамбар айткан, баска деген. Биринчи мисалы, кечинде ичти өткөрүп ичкенден мурда күндүзү жокто эле 1 саат, 2 саат басыңыз. Атайын бир бакчага барып басыңыз. Ошол нерсе баскандан кийин сиздеги ичиңиздеги көп нерсенин баары тазаланат. Эми экинчи нерсе бул канды чыгаруу. Аны хижаманы мурда сабакта өткөнбүз. Ошон үчүн канды чыгарган сайын, канды чыгарсак, ошону тазалап, бул адамда кадимкидей тазаланат. Өтө чоң бир неамат экен. Ашказаныңда сыйкыр болсо, канды далыңа же башыңа же башка жерге кылсаң, ошол жерге чейин күчү тартып, ошол сыйкырдын күчүн мындайча айтканда пылесос биякта эле калат. Тартылат. Андан кийин үчүнчү нерсе бул жанакындай пар менен. Ошон үчүн орустар бекерден парга отурбайт. Пар да жакшы. Себебинен адам жок дегенде жумасына бир жолу баняга барып парга отурса, бул жакшы болот. Сиз азыр барсаңыз, ошо парга канча көп отурсаңыз, ошол пар денеңизде сыйкыр болобу, көз болобу, дегиле эмне гана жоон ичеңизде эмне гана нерсе болобу, ошонун баарын чыгышына пар өзүнүн жардам берет экен. Андан кийин тер дагы бар. Биз бунун баарын комплексин алыш керекпиз. Жөн эле хижама кылып туруп эле сенна меканский ичип жата бербеңиз. Ошонун баарын комплексин жасаш керекпиз. Тер кандай? Тердеш керек. Үйдө агоротуңузда иштеңиз. Чуркасаңыз, чуркаңыз. Боксер болсоңуз, бокстай бериңиз. Борец болсоңуз, күрөшө бериңиз. Айтор эң аз дегенде 1 саат машыгыңыз, эң аз. Кадимкидей тер чыксын. Тер чыкканда Аллахтан болгон чоң бир белги экен. Эмне? Тер менен көп нерсе чыгат. Терс энергия чыгат деп коебуз. Ошон үчүн тер дегенден кийин кээ бир адамдар айтат, тер дегенде баняга түшүп кетсең жакшы дейт. Ошон үчүн кээ бир адамдар жөн эле кристалл хинт ичип атат. Аны сенна меканский ичип атат. Дем салдырат. Жин чыкпай атат, сыйкыр чыкпай атат. Балким мыягынан тер деп айтат. Неге? Пайгамбардын сүннетинен кайтып кетти. Пайгамбар чуркаган. Пайгамбарыбыз өзүнүн жубайы менен, жаш жубайы менен Айша менен чуркап жарашкан. Чуркаганды унутуп койдук. Иншалла спорт менен машыгыңыздар. Неге? Физкультура ден соолуктун чыналышына себепкер. Пайгамбарыбыз ат минген, сахабалар курсагы жок жүргөн. Албетте. Курсак чоңойсо, орун бар курсактан башталат. Ошон үчүн келиңиздер, курсакты тазалайлык. Курсак деген чатак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла салата би хадрат таам деген. Курсакка эгер тамак кирип кетсе, курсак кирип кетсе, намаз болбой калат деген. Мындайча айтканда, курсакка тамак кирдиби, ал кайра өзүнүн эмеси менен, жол менен аны тияктан чыгартат, анан даратын бузуп салышы мүмкүн. Ошон үчүн курсакты
берет екен, жақшылық екен, машылық екен деп жей бермеңіз. Кішіне жегенден кейін кішіне турникке тартынып, же чурқап, бір жақшы іштерді қылып, мұсылмандар өзі құтқарып алса болмай қалды. Қытайлардың кемпірлерінен келмес пе? Япондардың чалдарынан келмес пе? Зыңқиып жүршеді. Чал 80-де, 90-да. А біз 50-ге шыққаны бітті, қартайып қалдым дейіз. Неге? Жалқуыз. Жалқу шайтандан. Ошо пайғамбар саллам ертең не дуаған? Аллахым инни ауду бика минал аджзи, вал касали, вал жубни, вал бухли, вал харами, ва азабил қабр. Аллахта мен сенен сақтанам, минал аджзи, алсыздықтан, вал касали, жалқулықтан, вал жубни, қорқоқтан. Көріңіздер бе? Вал бухли, жана сараңдықтан, жана өте қартайып қалған авалдан. Анткени алсыздық, бірінші алсыздық башлады. Аны алсыздыққа мойын сұнып қойсаң, жалқы боласың. Жалқы болғандан кейін жұмыс жасағаннан қорқақ бола башлайсың. Қорқақ болғандан кейін мениетіңді кетіргенден сараң бола башлайсың. Сараң болғандан кейін жөн эле қартайған авалға жетіп қаласың. Анан кейін қабір азабында бүт барын жооп бересің. Ошон үчүн келиңиздер. Ошон үчүн айтабыз, жалқы болбойлук. Алсыздыққа башты бербейлик. Ошон үчүн кийин сыйкырмен ооруп калды, отуруп калбаңыздар. Иштеңиз кадимге, чуркаңыз. Баняга барып пармен чыгарыңыз, чуркап термен чыгарыңыз, хижама кылдырыңыз, дем салдырыңыз. Хисеналар ичип, ичти өткөрүп, биянан да бериңиз, тиянан да бериңиз. Мындайча айтканда, комплекстен лечение тазалаш керек. Атакай кузуш керек. Кузганга жанак нерселерди. Бирок тамак ичип алып кузган дурус эмес дейм кайым. Эң жакшы эмне? Жанак тузду сууларды ичип. Анткени тузду суу тазалайт. Мисал, английский соль дейт. Ошон туздардын өзүнүн жолдору бар. Ошол туздарды ичип, бир сыра, бир балким 2 жума ошол ичип тазалап коюш керек. Эми кузууга кирдик. Кузуу кандай? Ал-истифраг, ал-кай, ал-кадфу. Бул кузганда ашказандын үстү жагындагы нерсени чыгарат. Ошон үчүн сыйкыр эгерде ар кандай кээ адамга сыйкыр түшүп калганда эң биринчи сыйкыр айтып атпайбы биз эскирип калды деп. Эскирип калды сөзүм айсын, сыйкыр ашказандын биринчи үстүнө түшөт. Ан бир нече жыл өткөндөн кийин ал эскирип ичине кирет. Ошон үчүн биринчи үстүккө түшкөндө ошол жерден чыгарыш керек. Аны эмне? Кузу жол менен чыгарып койсун. Жанак туздар менен. Ага дем салып суга ошону чыгарыш керек. Вал хукнату мин асфалиха. Жана астынан укол менен. Мисалы бул клизманын бир түрү. Бул ошондой да кылсак да жакшы. Себебинде астынан, үстүнөн, астындагы клизма бул ашказанын ылдый жагындагы нерсени чыгарат. Үстүндөгү кузу, үстүндөгү ашказанын үстүндө калган сыйкырды чыгарат. Эми кузууда эки нерсе бар экен. Биринчи атайын кузууну өзү вызывать этиш керек. Ошону талап кылып, ошону келтириш керек. Ал эмне жанакындай кастор майын ичсе, же болбосо ошол английский соль дейт, ошону ичсе, айтор врачтар билет, эмне нерсени ичсе кузууну вызывать этет, кузууну чакырат. Ошол кузуп кылыш керек. Биринчи түрү. Экинчи түрү бул болсо өзү кузуу жолу менен адам фитрат менен чыгат. Мисалы кээ адамдар ашказанында таттуу нерсени же бир суук нерсени жеп алса, ашказан аны өзү кабыл албай терип салышы мүмкүн. Бул фитрат жол менен чыгат. Буга чочубаш керекпиз. Демек, азыркы заманда көп нерсе бизди өлтүрүп жатат. Өзгөчө туура эмес тамак жеп жатабыз. Мисалы сахар. Ошол рафинированный масло. Билип коюңуздар, рафинированный масло 1 тонна семечка майына 1 тонна 300 килограмм нефть кошулат.
биз ошону ичип жатабыз. Ошон үчүн нерафинированный, жанакына мурдакы пахта майбы. Базарга барсаңыздар, супермаркетке нерафинированный алыш керек. Эмнеге? Анткени анда сасык жетип болот, бирок аны пияз менен эле тазалап коебуз. Эмнеге? Бул натуралдык май. Ал жерде нефть жок. Сахар деле ошондой. Сахарда рафинированный. Ал жерде канча нефть кошулду. Бузулду, глюкозаны берет, бирок неге? Сахар жеп канча адамдар сахарын диабет менен ооруп жатат. Ошо сахардын ордуна натуралдык нерсе жеш керекпиз. Курманы жеш керекпиз. Өзү өрүктөрдү жанакындай мисалы жанакындай курак жемиштер жеш керекпиз. Мына ошодо береке бар. Балды жеш керекпиз. Анткени Аллах Таала Куранда балда шифа бар деген. Мына бал менен эле алсак болот да. Анан балдар азыр печенье, сахарга кирип алып, печенье, кола нерсен бар ичип атып, семирип курсактары. Кээ бирлери ооруп, жүрөктөрү приступ болуп, инфаркт. Мунун баары тең тамактан. Сахарды жебеш керекпиз. Сахар деген бул өзү химиялык жол менен глюкозаны алуу деген сөз. А биз химиялык жол эмес, натуралдык жол менен алыш керекпиз. Арбуздан алыш керекпиз. Өзүбүз жеп, өзүбүз менет кылып, кыймылдап, өзүбүз ошону ичип, балды ичип, ошондон өзү сахарды бөлүп чыгарыш керек. Буда береке бар. Экинчи, ошон үчүн Кытайлар сахарды белая смерть дейт. Ак өлүм дейт. Туура тамактанууда береке бар. Анткени ошол үчүн азыркы бир кузуунун жолдорунда эмне дек эки пайдалуу үстүнөн чыга турган нерсе бул атайын кузуш керекпиз. Астынан клизма кылыш керек. Бул адам ошол дагы бүт баарын комплексине жасаса, бул адам аш казанындагы сыйкырды кетирет. Бирок мындай нерсе бар. Көңүл бура турган нерсе, эки заман бар. Суук, мындайча айтканда кыш. Бул мындайча айтканда кыш дегенде бул күз менен кыш. Андан кийин жай менен жаз эки бөлүнөт. Жай менен жаз бул жылуу заманга кирет. Кыш менен күз суук заманга кирет. Эми мындай нерсе бар биякта. Ибн Кайым аль-Жаузия айтат: көбүнчө ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ ويصعب جذبها إلى فوق. Адамдын ашказанындагы нерселер оор болуп ылдый түшүп калат дейт. Суук замандарда жана суук климат жерлерде. Мисалы, балким Кыргызстан ошого кирет. Россия, ошондой жерлер, суук жерлер өзү көбүнчө анда кузган пайдасы жок. Анда аны ичти өткөрүш керек. Анткени ал оор болот дагы, оор нерсени чыгарганда кайра ал өзүнүн витаминдерин, глюкозаларын баарын чыгарып салышы мүмкүн кузуп. Ошон үчүн суук кезде, күзүндө, кышында жана суук жерлерде ал кузбаш керек көбүнчө. Көбүнчө ичин өткөрүш керек. Неге? Ал ылдый орлошуп калгандан кийин ылдый жактан тез чыгып кетет. Ошон үчүн кана истифрагуга бил исхал анфа. Аны ичти өткөргөн пайдалуу дейт. Ал эми жанакындай ысык жерлерде, Арабияда болот, жана жай менен жазында кузган жакшыраак. Неге? Анткени адам денеси ысыганда күнгө ичиндеги баардык, мисалы жанакындай ичиндеги жин болобу, сыйкыр болобу, же жоон ичи деген нерселердин баары тең көбүнчө өйдөгө жумшарып, өйдөгө көтөрүлүп калат. Кусканда тез чыгат. Ошон үчүн ысык климатта, же болбосо жайында же жазында кузган пайдалуу дейт Ибн Кайым аль-Жаузия. Ошон үчүн муну эске салыш керекпиз. Анан кийин кышында, күзүндө кечке куза берип, өзүңүздүн витаминиңизди, глюкозаларды, көп нерселерди таап алганды чыгарып салсаңыз, өзүңүз ичиңиз бошоп, кыйналып калышы мүмкүнсүз. Эми мисалы кузган кандай? Кузган эмнеге пайда берет? Кузган юнакки маида. Кузган ашказан тазалайт. Юкауиха, жана ашказан кийин күчтүү кылат. Юхиддул басар, көздү кочутат. Зренияны өзүнө алып келет. Жана баштагы оор нерсени кетирет. Жанакындай паралич оорусу менен ооруган адамдар болсо, аларга кузган көбүрөөк
пайдалуу. Бирок кузганда кантип кузуш керек? Көбүнчө бир айда 2 жолу кузуш керек. 2 жолдон балким 2 курс кузат. Балким 3 күнү кузат. Бирок тамак ичкенден эмес. Тамак ичкенден бир 2 сааттан кийин кузуш керек. Суу менен айтпадым, ашказанды тазалаш керек. Себеби тамак өзүнүн функциясын аткарып, өзүнүн керектүү жерлерине тамакты, глюкозаны, белокту, натрийни, калийни, кальцийни жеткирсин. Ошол кузган адам өзгөчө ар кандай оорулар болсо этиятташ керек. Жанакындай язва оорусу болсо, жана ошо кузганда бул адамдын көкүрөгү алсыз болсо, же мойну жука болсо, айтор ушундай алсыз адамдар кузган абалдан өтө этиятташ керек. Жана кузгандан кийин эмне кылыш керек? Кузганда мен айтпады, кузганда көбүнчө жайында сайф ва раби, жазында кузуу менен алек болуш керек. Ал эми шита вал хариф, дунал шита вал хариф, кыш менен күзүндө кузбаш керек. Кузганда ясибул айнейн, ал 2 көзүн жумуп кузуш керек. Мисалы, кузганда 2 көзүн ачык кылган болсо, көзүнө бир аз оор болуп калат. Ошо көзүн жумуп кузуш керек. Жана өзүң да аппетитиң кетпейт. Кара болсаң дагы кызыктай болуп калышы мүмкүн. Ва яқматул батын, жанакындай курсакты байлаш керек экен. Бир бинт менен, бир жип менен аны курсакты байлап туруп, кысып туруп, анан кускан ошол жакшы экен. Жана яхсилу вajh бима барид индал фарак, кус бүткөндөн кийин бетти муздак суу менен жууш керек экен. Неге? Бул өзүнө кайра алып келет. Андан кийин ва яшраба акиба шарабу туфах, жанакындай алманын соогун ичиш керек экен. Кус бүткөндөн кийин алманын соогун ичкен болот. Биз айттык кузуу жөнүндө, кузганда кийин алманын соогун ичиш керек, куз бүткөндөн, бетти жуугандан кийин. Бирок ошого кичине мин ва ма ясир мин мустака, Ибн Кайым айтат, жана мастика чөбүнөн аралаштырып коюш керек дейт. Мастика чөбүн аралаштырасыз алманын соогуна. Ошо менен ичсеңиз, бул өтө пайдалуу. Кичине бир ачуураак болуп келет дейт анын дамы. Бирок бул кайра анын ашказанын, анын деңгээлин өзүнүн ордуна келтиргенге өтө чоң бир пайдалуу. Янфау нафан байина. Жана бул өтө чоң бир өзүнүн пайдасын берет дейт. Демек, бир нерсени айтабыз. Биякта Ибн Кайым айтат, демек, кузганда бул ашказандын өйдө жагынан чыгат экен. Ал эми ичти өткөргөндө ашказандын ылдый жагынан сууруп чыгарат экен. Ошондо эле Ибн Кайым айтат, Абкарат айтты, Гиппократ айтты дейт. Янбага ан якуна истифраг фи сайф. Гиппократ да айтат дейт. Куссаңар жайында кускыла. Мин фаука аксар мин истифраг биддава. Ал кузганды жанакындай дарылар менен, чөп дарылар менен кускан жакшы. Жанакындай ошолорду ичип, майларды ичип, ошо менен кускан жакшы. Офишита мин асфал. А бирок кышында ичти өткөргөн жакшыраак дейт. Келиңиздер, Аллах субханаху ва тааля ошол сабабыбызга Аллах берекесин берсин, сиздерге пайдалуу болсун, өзүңүздөрдү тазалап, ден соолугуңуздарды чындаңыздар, ар кандай сыйкырдан Аллах силерди оолак кылсын. Кийинки сабактарда дагы ошол дем салуучу адам жана дарылоочу адамдын түрлөрүн өтөбүз. Ал ооруп жаткан бейтап адамдын эмне деген нерселерин билиш керек экен. Ал кандай махир, кандай профессионалдуу деңгээлде дарыгер болуш керек экен. Ошол жөнүндө кененирээк кийин сабактарды өтөбүз. Аллах субханаху ва тааля берекесин берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.